Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен бизде адаттагыдай эле түшкөн маанай деген бир өзү максат бир башкача максатта ачканбыз. Себеп дегенде бир башкача адамдар менен маектешебиз. Алардын арасында жеке ишкерлер бар, саясатчылар, ырчылар, кудулдар, кыскасы бүт баардыгы бар. Анан башында айтып кетүүчү ушундай болгон сертификаттар бар. Эмнеге деген эмне болгон сертификат деп кызыккан болсоңуздар, экранын ылдый жагында телефон, WhatsApp номер турат. Туздуу бөлмө деген ушундай коңжашнакай биздин өнөктөшүбүз бар. Бул жака барып, бул жерде жазылып турган ооруларга барып шифа тапсаңыз болот. Андан тышкары ушундай бир эжеке бир чакан ишкана ачкан экен, тамактануучу жай. Доставка деп койчу эле ушундай болгон тамактар. Андан кийин эле ышталган чучук. Мунун баардыгы биздин өнөктөштөр. Ашыкчараак реклама кылган болсом кечирим сурайм. Бизде башкача конок бар. Негизи Талайбековдор бүгүн биздин студиянын куттуу коногу. Азыркы конок бизде ички иштер башкармалыгынын жол көзөмөлүндө. Милициянын кыйбыл. Мирлан Талайбеков. Кол чабалыбы же мындай? Жок. Келиңиз бүгүн саясатты же болбосо башка жумуш аркылуу сүйлөшпөйбүз. Сиздин жеке жашоо турмушуңуз эртең менен таң аткандан күн батканга чейинки ишибизби, жумушубуз. Эртең менен эл катары эле турабыз, бирок башка гражданский адамдарга караганда биз көбүрөөк эрте туруп, анан кеч жатабыз, анткени жумушубуз ошого туура келет. Эртең менен бизде күндө жумушка барганда построение болот, ал сөзсүз. Ар бир кызматкерлер текшерет, ношение форменной одежды коет, кийими кандай туура келдиби, удостоверениясы барбы, и ошол күнгө атайын коюлган тапшырмалар болот. Иш аракеттерди кыла турган. Андан кийин уже ар бир кызматкер өзүнүн смены бар да, эртең мененки смен бар, түшкү смен бар, 3 сменге бөлүнөт. И рейдти баштайт. Биздин кызматкерлер жол кыймылын коопсуздугун карайт. Бул биринчиден ар кандай айдоочулар менен жолугабыз. И бирок биздин жумуш, биз айткандай, көп адамдыкы саат 6-ларда бүтсө же 5-те, биздин жумушубуз 7-де бүтөт. 7-ден бүткөндөн кийин биз өзүбүз ар бир кызматкер өзүнүн ишине результат көрсөтөйүн деп биз кечке чейин калып калабыз. Кызматтын пресс катчысы. Басма сөзүнүн кызматкери болот. Баягы жалпак тил менен айтканда блогер. Биздикилер айтыш боюнча ушундай болуп калат. Көчөдөн элдер сүрөткө чыгайын. Андай учурлар көп болот. Жумуштан деле кабинеттен өйдө түшүп же кайра үстүнкү ташка чыгып баратсаң деле келип калып учурашып сүрөткө чүгөл деп ушинтип беришет да. Аны туура түшүнөбүз. Кыска эле убакыттын ичинде болуп кетти да. Мирлан болуп көчөдө. Эртең менен кечинде жат эртең менен турсам эле жылдыз болуп калыптырмын деген нерсе болгон жокпун да. Жок, Инстаграмдардан кат алуучулар көбөйүп, кат жазып. Жок, башында мен баштаганда мындай болот деп деле ойлогон эмес. Мен өзүмдүн жумушумду деле аткарып, чыгарып неметип баштагам. Андан кийин эле мен түшүнүгүм боюнча туура айтамбы, бул жагын билбейм. Элге жакты, кээ бирки нерсе, кээ бирөөгө жакпай калды. Мисалы айтканда, кээ бирки айдоочулар өзүлөрү нарушать этип туура эмес кылгандар, алар сөзсүз мени жаман көрөт. Жакшы көрөт деп. Бул убакыт өткөндөн кийин ошентип ойлоп калышы мүмкүн да. Бир учурда жаман көрдүм эле, бирок туура эле кылыптыр. Балким да. Атаңан таяк жегенден кийин андай ойлоп калышы эле, туура эле сатты деп. Азыр мындай караганда башка айдоочулар, адамдардын көз карашы түз деп эсептейм. Анткени ар бир кызматкер өзүнүн жумушун так жана алып барганга аракет кылабыз да. Анан ушундай нерсе бар да, байкем гайд иштейт десе эле, телефонун чалып эле байкем менен сүйлөшүп койчу анан. Андай учурлар. Сизге тиешелүү нерсе да, бул сизге да ушинтип инилериңиз, туугандарыңыз. Ачык айтканда башында чалышчы. Жаңы киргенде, Мирлан сен ГАИге кирбедиңби? Бизге деле жардам берип тур да. Ушулар баары телефон албаган учурларда. Андан кийин мен ушул сферага кирип коюп, биякты ичине өзгөртөйүн, телефондор, визиткалар, удостоверениялар, служебный положениясы менен колдонгондорду андай болбосун деп мен дагы өзүм ачык айтканда туугандардан, досторуман, тааныштардан сурандым. Мага андай маселе мен чалбагыла. Тийишпегиле мага деп. Мага чалбагыла. Анткени меники туура эмес болуп калат да. Мен өзүм бирөө чалып атса, аны кой андай кылба деп интернетке чейин чыгарып салып атсам, анан мен тааныштарым, туугандарым чалып атса, мен коюп кой, жардам берип кой десем кичине. Бир учур катталганбы? Жакындардан бирөөнү тартып ушинтип. Мыйзам барыбызга бирдеги деген сыяктуу. Андай нерселер биздин жеке страничкабызда өтө көп, УПСМде да бар, Полисте да бар. Бирок мен номерлерин жабып коем, чалган кишини болбойт го деп эсептейм. Сүйлөшкөндөрдүн баарын чыгарам, бирок жеке номерин көрсөтпөйм да. Андай учурлар күнүгө эле болот. Көчөдө эле рейдтен азыр келдик. Түнү бою аргас айдоочулар кармаган, тааныштары чалат, достору чалат.
берип кой, жардам берип кой деп эми менин оюмча ар бир адам өзүнүн правонарушениясы кылгандан кийин өзүн жооп тартыш керек да, бирөөгө перекладывать этпей ответственностьничи. ГАИде кызыктуучулар көп болот да, мен билем. Жолдо келатсак, ГАИ тосуп калды, анан токтосок, дос баласын байкесиккен анан. Учурашып кой бирден кетип баратсак, маркат этип койсуң деп. Ушундай учулап атты ГАИ, алдында ГАИ турат десе. Ал мурунку жок, маркат этпейм деп байкем тоскоолдук жаратпай эле тособорсун деп депчи. Ал мурунку немелер боюнча ГАИлерге маркат этип койсо, тааныштырго деп өткөрүүчү. Азыр маркат этсең ош питерчи болуп турат. Жок, батырасында маркат этип алдыда келаткан машинагачы. ГАИ турат деп такырыныраак айда. Акырында кайда деген. Ал объездной учурда көп да. Көбүнчө скоростьти көбөйтүп баратканда. Сиз баратсаңыз маркат этип коет, ГАИ турат деп. Мага постоянно бар. Номеринен дагы машинаны көрүп маркат эте беришет. Кызыктуучулар көп болот да. Өзүңүз тоскон учурда жакын тууганыңыз чыгып калып, атаңыз же болбосо эжекеңиз деген сыяктуу. Бир жолу мен өзүм группалашымды мыйзам чегинде оформить этилген, анда интернетке чыгаргам. Бирок ыз ичүү деле көп кылган эмес. Анткени көбү ошол турган жанымда адамдар Мирлан чоң окубадык белек, кандай туура эмес да, андай кылбай эле кой да, эртең бет керек да деп да айткан сөздөр болгон. Аны интернетке чыгаргам, видеосу биздин мен Юр академияны бүткөн чогуу. Анан чыгарган себеби эми элдер көрдү, укту. Анан бул кишини чыгарбай коюп же мыйзам чегинде чара көрбөй калсам, мен кылган иш аракеттерим жөн эле болуп калат да. Ошол мыйзам чегинде анда чыгардым. Чыккандан кийин айттым, капа болбо. Мыйзам чегинде чара көрдүм. Эми биздики кандай административный эле протокол да. Протоколду түзүп беребиз, наркологиядан өткөрөбүз, машинасын айыпкорго коебуз и кетиребиз. Кичинекей кезде ушуну мен айылдан көрүп калчумун. Окуу жайга мектеп бүтүп кетет анан. Өзү кыялданган окууга жетпей калат да, барса группага толуп калган болот, же экзамен өтпөй калган. Айылга баргандан уялып сүрөтчү же электрик болуп кеткен ушул болот. Жана сиздики балким бөлөк бир кесип неси болгуңуз келген кичинекей кезиңизде. Мен бирок милиция болом деп ойлогон эмесмин эч качан. Андай оюм жок болчу. Мен үйдөгүлөрдүн деле ачык айтканда азыр деле карышы мен жумушума. Аябай апам карышы да, мен анткени көрүп турат ал. Мен ар бир публикациямды, ызычууларды анан келгенде эле атам дагы айта берет, балам, абайла. Кээ биркилер айтат, чектен ашып кетип атасың, кичине мындай кечиримдүү бол деп айтышат да. Анан эми ар ким өзүнүн кызматын, кесибин тандайт экен. Мен жолум ушул экен. Жетекчилик тараптан мындай айтабы, эми анча-мынча жерден көз жумуп коем, биз деле жаш кезде ушинтип келебиз. Жок, алар биздин жетекчиликтин мага көз карашы, алар айтат, Мирлан туура, мыйзам чегинде чара көр. Бирок дейт, бирок өзүң ушундай мыйзам чегинде баарына чара көрүп атасың, өзүң түз жүргүң деп айтат да. Бирөөдөн бирдемени сураштын алдында өзүң ошого татыктуу болуш керексиң да. Бирөөнү үйрөтөм десеңчи, ошол айтат да, Мирлан, бирөөнү үйрөтүп атасың, айтып атасың, өзүң ошого татыктуу болуп жүр, өзүң нарушать этпе депчи. Сиз блогерди мамлекеттик деңгээлде блогер болуп атасыз да? Блогер деген сөз освещать этип баарын көрсөтүп. Анан мен блогер деген сөзгө такыр түшүнбөй жүрөм. Мен деле буттун кири 10-50, анан кийген кийими деле анчалык эмес, жупунуп эле, анан телефонду көтөрүп алып, кылар иш жок эле, барып эле ар кимге тоскоолдук жаратып, видеого тартып эле. Аларга ким акча төлөп берет, алар кыларга иши жокпу башка? Эми ал мен бул жеке менин оюм да, башка блогерлерге айтпайм эчтеке деп. Менин жумушум, мисалы меники, бул мен түзмө-түз мен функциональный обязанностьм да. Тартып, чыгарып, мыйзам чегинде чара көрүп, элге көрсөтүп. Себеп эмнеге? Анткени азыр 21-кылым көп милициянын кайбыл кызматы болобу, ГКМБ болобу, МВД болобу, кайсы служба болсо дагы өзгөрүү кирип атат деп биз көрсөтүш керекпиз да, бул биздин жумушубуз. Сиз айткандай, кээ аз мода болуп кетти да. Каждый второй болсо келип эле видеого тартып эле бирдеме деп. Бул мода деп айта албайм, бирок сиз айткандай эле бирөө карайбы, үстүнөн кандай кылат, бирок ар бир блогер өзүнүн аудиториясына жараша кылат экен да. Мисалы кээбирлердин аудиториялары бар, чоң охваты менен действительно мыйзам чегинде нерселерди көрсөткөндөр бар. Аларды элдер колдойт, карайт. Кээбирлер бар, эптеп мындай азыр хайп деген да сөз пайда болду го, көбү билгендей эле. Эптеп эле бирдемени тартып, хайпавать этип, элдин назарында болуш керек кыскасы. Эл көрүп эле түшүнүп турса болду. Ар кимдин өзүнүн аудиториясы бар. Кээбирлердики аябай
политиктер карагандар бар, кээ бирлерде мындай шоумендер карагандар бар, кээ бирлер ошо мен атайын канал создавать этип реклама менен иштегендер да бар да. Биз кичирээк кезде паспорт атайын барып жанагындай көчүрмөсүн чыгарып алып, чөнтөгүбүзгө салып, атайын бир каттоо отуруш керек болчу. Милицияны көчөдөн көргөндө келме келтирип, Кудай кармаласа экен деп чынам. Азыркы учурда рейдте жүрөсүңөр, мас айдоочу жөнүндө сурагым келип атат да. Көбөйдү да. Эмнеге бул милицияны тоготпостугу же мыйзам иштебей аткандыгы? Ошон Саясат жөнүндө сүйлөшпөйбүз деп коюп элек. жок, эми биз деле чара көрүп атабыз, мен деле айтып атам, биздин деле руководствосу деле айтып атат. Спирт ичимдик ичпегиле, ичип айдабагыла. Анткени кокустан спирт ичимдик ичкенден кийин адам рулду башкара албай калат да. Теряет концентрацию. Ошол моменттерде айтсаң, деп вроде түшүнөт элдер. Бирок болбой эле көбүнүн ой пикири кандай? Рулга отургандан кийин көп ойлойт да, мен үйүм жакын эле депчи. 1-2 квартал, Советский мен Горькийге кирип эле кетем, мен Советский Акмайдан депчи, жетпей калышы мүмкүн да. Ал жерде сотрудниктер турат, алар кармагандан кийин мыйзам чегинде чара көрөт. Эми бирок мурункуга караганда азайды. Чем раньше кичине азайып калды, бирок мурун өтө эле көп. Каждый экинчи айдоочу той топурдан чыгып отурчу да. Азыр кичине коркушат. Бирок эми бар, кээбирлери эптеп жетем дегендер, бул биринчиден. Экинчиден эми ачык айтканда бирөөгө ишенгендер. Үчүнчүлөр өзүнүн служебный положениясы менен колдонгондор да. Андай соц тармактарда же жашоодо деле барго, гаишниктерди пародия кылышып. Тамашада деле кандайдыр бир чындык бар. Өзүңүз ошого кандай көз караштасыз же кошуласызбы? Чындап эле ушундай учурлар болобу сиздерде? Акчаласызбы деп эле. Андай учурлар болот, мен деле канча көрдүм. Мындай мем кылып жазып алып чыгышкандар. Эми аны туура кабыл алыш керек. Мени деле ар кандай мем кылып, прикол кылып жазып чыгаргандар деле бар. Мен кирсем отмечать этип коюп эми эчтеке дебейм, эмне дейсиң, эми алардын жеке ою ушундай, тамашасы ушул экен. Эгер чектен ашып баратса, анда эми айтыла турган мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Биздин артыбыздан рапорт жазылат. Мындай жөнөкөй тамаша негизинде болсо, эми аны ар бир кызматкер мен оюмча эми туура кабыл алыш керек да. Демек, хейтерлериңиз бар, Ал сөзсүз бар да. Бир учурлар болуп калат, мындай милиция кызматкерин болгум келбейт мен деп баягы бир оор учурду көрүп алып, ушундай бир жүрөгүм ооруган нерселерди көрүп алып, жок, мен баш тартам деген учур болду. Мен деле жаңы киргенде ушу милицияга кайгууга, УПСМге түнү бою жүрүп аргандай ызычууларды көрүп мен деле кетким келген. Ачык айткандачы, ушинтип керекпи иштеп түнү бою жүрөсүң, же үйдү көрбөйсүң, же досторуң менен кыйрат жолукпайсың. Анан мындай айтканда мен өзүмдүн жолумду таптым азыркы учурда. Кийин мен оюмча мен көпкө иштебейм деп ойлочумун. Эми азыр деле бир 50% ошого карманам, мен кетсемби деп ойлойм кээдечи, башка жумуш тандасамбы деп. Эми азыркы жумушум элге жагып атат. Бул биринчиден мамлекетиме кызмат кылып атам. Бирдемелер өзгөртүү киргизейин деп. Азыр ишим аракетке ашып аткан негизинен иштеп атам. Адам баласы сезет го, уже башкача боло баштады, уже укпай баштады дегенде, мен оюмча кичине өзгөртүү кирсе жакшы болот да. Ар бир кызматкер өзүнөн башташ керек. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, мен чынында милиционер болгум келген эмес деп. Болгум келген эмес. Кайсы кесиптен ээси болгуңуз келди эле? Кайсы кесипти аркалагыңыз келди эле бала чагыңыздан? Бөдөнү окумакмын деп коесуң. Мен мамам өмүр бою мугалим болуп иштеген. Анан мен өзүм юридикалык академияны бүткөндөн кийин ошол жакта калгам, иштеп мугалим болуп. Мен 1 жылга жакын иштедим. Андан кийин ИСТОго турган, чакырып, ошол жакта вакансия ачылгандан ИСТОго кетип иштегем. Анан кабинетте отуруп эле ушул интернеттен көрүп калдым баракчадан. Башында УПСМ ачылганда башталбады эле интернеттен таратып. Гражданский адамдарды алат, милицияда иштебегендер депчи. Анан көбү тапшырганда, мен документ чогултуп тапшырганда, мен оюм өмүр бою эле ушундай мугалим сыяктуу болуп эле, адвокат болуп, же бир частный бир юридикалык бир компанияда иштесем деп ойлогом да. Анан кандай десем, буйрук ушул экен азыр. Мугалимдин балдары ашыкчада кылмыш кыла албай мектепте ушундай болуп калат го. Бириңиз менен басып, бириңиз менен келип мама деп калдыңыздар, анан балкондо чоңойгон деп сөз бар го. Анан ошондойлордун катарында болуп атасызбы?
Эми көбү ушинтип айтат биздин жумуштагылар ак деле. халат кийип алып жана күчүк мындай нерсе кийип алып. Ошо көбү айтат ушин жумуштагылар деле эми азыр Нурлан сен мындай эми бияктын сиз айткандай эле балкондо өтпөйсүз ушундай сыяктуу тийишип коюшат да. Эми аны деле туура кабыл алам. Балалыгыңыз демек шаарда өткөн. Мен өзүм Токмокто төрөлгөм. Токмок шаарында. Кичинекей кезде Токмок мектебинде окугам. Токмокто 16-мектеп деген бар, наследие частный мектеп болчу. Андан кийин 47 мектепте окудум. Ахунбаева Шото Руставелидеги. Анан немеге өткөрдүм мен лицейге. Политехник лицейинде окуп, ошол жакта бүтүп, юридикалык академия тапшыргам да. Ырчынын баласы ырчы болуп, анан сен каяктан ырчылык десең, чоң атам ырчы болуптур, анан дайынем ушинтип кошоп айткан экен да. Сизде милициядан бирөө бар? Бизде туугандардан жок. Жалгыз элесиз. Мен мамам тараптан дагы милициялар жок. ККМда сотрудник жок, милицияныкыда жок, прокуратураныкыда жок. Бүт баары өзүнүн жумушун кылып жүргөндөр. Атам тарапта бир эле атамдын бир тууган агасы бар, милицияда иштеген, бирок көпкө иштебей кетип калган жаш кезиндечи. Бөлөкөй эч ким иштеген эмес. Көбү ойлойт ошо кандай десем, интернеттен көргөндөрү же көчөдөгүлөр мен атам бир полковник болуш керек, милицияда иштеген киши болуш керек, же туугандары көбү ушундай го, ушундай позиция менен иштегендерчи. Мен атам милицияда иштеген эмес, мен жөнөкөй эле карапайым баласымын да. Милиция кызматкерлеринин, айтайын дегеним, май кызматкерлеринин жумушу жеңилдеп калды окшойт деп ойлойм. Себеп деген мен өзүм агамда ошо балчыда кээ иштеп калдым. Мен эс тартканда кара киши болчу да, анан кийин милициядан пенсияга чыккан кезинде ага эле киши экенде көрсөчү. Күйүп калабыз кадимгидей. Жайында мен деле өзүм каратормун да. Жай келгенде биз жумушту көчөдөн алып барат да, биздин кызматкерлер өзүнүн жумушу бүт эле көчөдө. Күн тиет. Анан ошонун негизинен рубашкабыз кийгенде, рубашкабыздын бягын карасаңар, кызматкердин ак эле да. Биягын баары капкара болуп күйүп калат, бетибиз күйүп калат, моюн күйүп калат. Анткени милициянын кызматкерлери, гаилер деле эң основной жумушу көчөдө алып барылат да. Суукта көчөдө турат, мисалы каар жоготса, жаан жоготса да светофор иштебей калса да, ошо светофордун түбүндө ишин алып барган болот, бирөөнү тосуп аткан болот. Жайында ысык болгондо көчөдө жүрөбүз. Эми жумушубуз ошол, өзүбүз тандадык. Элдин назарында жүрүү деп коет го, центр внимания деп айтып коет да, ошондой нерсе жагабы? Элдер көчөдөн о деп колу менен көргөзүп, Мирлан кетип барат, Мирлан кетип барат. Азыр ага көнүп деле калдым, мындай көп деле көңүл деле бурбайм, учурашат. Баары менен эки кол менен учурашып, кандай иштейт, сүрөткө түшүп алайын дейт, кээбирлер макул дейм. Кээбирлер токтотуп алып өзүлөрүнүн жеке суроолорун берет, мага мондай протокол түзүп бер деле, кантип төлөсөм болот, мени сотко чакыр деле, могу машина боюнча кандай кылсам болот дейт. Анан баарына жооп бергенге аракет кылам. Анан айтат го, негизи эле мисалы май кызматкерлеринин жубайына кыйын эле болуш керек деп. Сиздин ошо көз карашыңыз кандай, ичинде эле кыйынбы? Көчөдөн кыздар тийишип. Кыйын. Чын абдан кыйын, анткени эмне болуп кыйын болушу мүмкүн? Эртең менен кеттиңиз жумушка, кечинде келдиңиз. Эмне болуп кыйын болуп калышы мүмкүн? Милициянын аялдары кээбирлер чыдайт, кээбирлер чыдабайт. Жок, кайсы учурда чыдабай коюшу мүмкүн? Күйөөсүн көрбөйт да кээбирлер. Сиз эртең менен 8-де жумушка кеттиңиз да, кечки 7-8-де үйдөсүз. Кечки 7-8-де келбейт да биздикилер ал. Андасында эле болбосо. Убактылар бар да, эртеден кечке 24 саатка кызматка иштейт. Жок, 24 саат иштейт. Эми 9-дан 7-ге чейин биздин жумушубуз 9-дан 7-ге чейин. Андан кийин эми ар бир кызматкер кээбирлер үйүнө кетет. Мисалы кээбирлер жок, мен дагы, например, мисалы меники да, мен 7-де жумушум бүтсө, мен барып тамак ичип, достор менен кичине отурам, андан кийин мен сөзсүз чыгып алып, шаарды кыдырып карайм. Өзүм жеке машинам менен патрулькага отурбай эле карап, эмне болот, эгер нарушенияны бир көрүп калсам, сөзсүз биздин кызматкерлер рациядан чыгып, же чалып келип. Жумуш бүткөн үйгө кетер салбайбы түз эле, кой, аялыма кыйын болбосун, эртерээк барайын деп. Кыдырыш керек. Эми кээде кетиш керек да. Жумушун сүйгөн адам катары? Мен ушундаймын. Мен кечке чейин калып, жумушумду аткарып, анткени кандай десем, мага жагат бул өзүнүн жумушум. Мен көрүп калам, жумуш бүтө бере менен эле эч ким менен коштошпой туруп кетишет го. Кээрлер бар, бар. Андайлар бар. Бирок көбү эмнеге чыдабайт, анткени усилениялар болот, анда күйөөлөрүн көрбөй калат, биринчиден. Экинчиден командировкалары көп. Андан да көбү чыдабайт. Да кандай десем, өзү кызматкер кечке жумушта жүргөндөн кийин чарчайт да.
аябай чарчайт. Физически чарчабашы мүмкүн, бирок морально ар ким менен урушуп, талашып, түшүндүрүп атып уже сүйлөбүс да келбей калат, үйгө келип жатылат. Анан ошону айынан кээ бирки аялдар деле тарнатко деп эсептейм да. Сүйлөшөйүн десе күйөөсү уже сүйлөбүсү да келбей мага тийишпей келечи деп жатылат. Ошону айынан кээ бирки чыр-чатактар көп чыгат го дейм. Мирлан Талайбеков мисалы милицияда ушинтип жүрөт, элге күзгү да анан үйгө барганда эчтеке мындай болбойбу? Жууй калып идишти, картошка чыгып алып. Жок, мен үйгө келип эле тамагымды ичип эле жатам. Мен сүйлөшпөйм эч ким менен. Кичине телефонум ачып, интернет баракчаларды карайм, новостной порталдарды эмне болуп атат. Сиздин оюңузду бөлө турган болуп калдык. Бизде ушундай болгон өзгөчөлөнгөн конок келди. Ал кишине негизи 25 мүнөт, 30 мүнөткө чейин эфир болчу. Бүгүнкү күн аябай созулуп атат, себеп аябай кызыктуу окуялар көп экен Мирландыкы. Анан WhatsApp номерди айтып кеттик, экранда жазылып турат. Анан сертификаттардын чыгары кимде ким Мирлан мырзага бир өзгөчөлөнгөн суроо бере турган болсо, каалоо тилекпи же 4 сап ырыбы кыскасы тааныштар чыгып калат да, достордун арасында бир кызыктуу окуясын билгендер болсо жазса, Мирлан мырзадан дух комнаты көтөрөт. Мындай болгон сертификаттарды андай карабыз. Ошон үчүн WhatsApp-ка берсеңиз болот сурабыз. Келиңиз анда. Уланталы сурообузду. Мага кызык болуп жатат. Негизи эле бул элдин арасында эле күнүңдүк эле кийим деп коет. Ошо менен жүргөндө ал эми форма кийгенде бул өзгөчө сезим болсо керек, Форманын жоопкерчилиги жөнүндө сурасыз. Да, форманын жоопкерчилиги өтө чоң ар бир кызматкер үчүн. Форманы кийгенден кийин кызматкер өзүн түз алып жүрүш керек. Каалаган жерине барган болбойт. Мисалы бул кандай десем, эс алуучу бир жайларга, клубтарга киргени болбойт. Кызматкер түз жумушуна барып, өзүнүн жумушун аткарып, кайра түз кеш керек да. Тамак ичип, кафелерге кирсе болот. Бирок бул каяк бир чоң бир ресторанга кирип алып, анан тойго кирип отуруп алган болбойт да. Өзүнүн жеке убактылуу бөлүнгөн убакыт болот. Ошол убакыт менен колдонуп, кызматкер обедке барып, ошо форма менен болот. Бирок форма менен колдонуп, ар кайсы жакка барып, коркутуп неметкен болбойт да. Анткени жоопкерчилиги ар бир кызматкер үчүн бул чоң. Анткени форманы кийиште эле ар бир адамга мындай берилген эмес да. Мисалы, мен жеке оюм. Ошо берилгенден кийин ушул орустарда сөз бар го, честь мундира деген, ошону сактап ар бир кызматкер жүрүш керек. Бул дагы болсо чоң жоопкерчилик, Сөзсүз. Көчөдө ушундай бир тамашалуу же болбосо чын эле ушул нерсе ишке ашып атат түшүнгөн жокмун. Коопсуздук курун тагынбаган ырчы болобу же блогерби видеого түшүп калган болсо, муну жөнөткүлө микага жоопко тартсын. Ошолордун канчалык деңгээлде чындыкка жакындайт? Хайп Мирлан иштеп атат деген жол болсо. Жок, бул башында кандай болду эле? Эң биринчи мен унутпасам, бул 1 жыл мурун болгон окуялар, 1 жыл мурунго дейм. Бул эң биринчи жанагы Ростиславды билесиңер да, КВНщик, который тоже КВНщик, блогер, деятель. Бул эми Акипреске беле же Кабарга беле бир баракчага чыгып кеткен. Ушундай айдап жүрөт, машинадан коопсуздук куруу жок деп. Анан ал киши менен байланышып, номерин тагып, сүйлөшүп, мыйзам чегинде тийишелүү протоколун жазып бергенбиз. Андан кийин ал аябай чоң оборот алып кетти. Флешмоб болуп кетти. Анан ар бир гражданский адамдар ушу жылдыздарды көрүп калса, бизди отмечать этип баштады. УПСМ, Тполинский чара көрүп койгула, коопсуздук куруу жок деп. Көңүл бурбайт да, даже унутуп калат коопсуздук куруу такканданчы. Отметка кылгандан кийин бизди отмечать эткенден биз чара көрүш керекпиз сөзсүз. Анан ар бирине мыйзам чегинде протокол түзгөнгө туура. Убакыт өтүп кеткенден кийин бөө көрдүң жок, төө көрдүң жок деп койсо болот. Мен ал учурда айдаган эмесмин, эле токтоп тургам. Ал кантип далилдейсиңер деп, тигин видеосунда жүрөт деген нерсе. Фото видео фиксацияны биз далилдейбиз. Ар бир фото видео фиксациянын өзүнүн срок давности дегени болот, жарым жыл. Жарым жылдын ичинде мисалы сиз бүгүн автохулиганство кылып, мисалы Советский Горький көчөсүндө интернет баракчага жүктөсөз, биз көрүп калсак, бизди отмечать этип, биз келип сурап, сиз менен сүйлөшөбүз, кандай болду эле, кайсыл жакта сиз экенсиз. Анан датасын карап, эгер жарым жыл мурунга жетпеген болсо, мыйзам чегинде биз протокол түзгөнгө. Кимдин жумушу ошондо? Ориентировка берип, кармап алып келип, жанагындай. Ал эгер интернетке чыгып кете турган нерсе болсо, бул түзмө-түз биздин жумушубуз болот. Эгер биз өзүбүз көзүбүз жетип, карашыбыз, оюбуз өтө кыйыныраак болуп калса, сөзсүз биздин
полк деген бар. Полкта өтө көп кызматкерлер, 620-650 жакын кызматкерлерге ориентировка берилет, ушундай машинаны ушул боюнча тосуп кармап бергиле деп. Мыйзам чегинде аларда тосуп бизге айтып маалымат берет, анан биз келебиз ошол жака. Келинчегиңиз машина айдайбы? Ооба. Көчөдөн болуп калабы, бирөө гаи тосуп калгандан. Мирландын келинчеги турасыз бар экен. Үйгө келген айтып бүгүн ушунду кармап анан таанып мени кой берди. Андай болбойт. Жазып беребиз сразу эле штрафын менен. Бир жолу жазып берген Белинка. Ачык эле уялбай эле ачык эле. Белинка Айни көчөсүндө мага чалган, мен телефонду албай калгам. Бош ошондо биздин кызматкерлер протокол түзүп берген. Беш кодду өткөрбөй койду деп. Мага айткан жазып бер деп, мен туура кылды дедим. Достор менен жүргөндө ушундай нерсе болуп калат го. Айдай бер деп болобу ушундай. Машинада чогуу кетип баратып, рулда досуңуз болуп калса. Айдай бер гаи тосуп. Мен айткан, анда учурлар мен жооп берем. Жок, анда учурлар болбойт. Мен айтып өзүм служебный положение менен колдонуп, тааныштарыма айдай бер, мен жооп берем, айтып коем деп чын айта элекмин. Балдар, мен досторум деле билет уже баары, анткени көрүп жүрөт да. Такыр кепке келбейт экениңиз билет. Анан кой, алар өздөрүн деле мен досторума ошол үчүн да рахмат, өздөрү айтат, Мирлан сени жаманаттуу кылгыбыз келбейт. Биз өзүбүз жооп беребиз, түзсө түзүп коет, ашып кетсе протоколун өстүрүп коебуз деп. Анан ар бир кесип ардактуу дейт. Ар бир эле адамда же мындай кесиптин ээсинде болсо керек. Жаңы жумушка келгенде кызыктуу окуялар же ыңгайсыз окуялар болгон болсо керек. Сиздин эсиңизде калган май кызматкери катары. Мен эсимде столовый карызга тамак бербей койгон биринчи этаждагы деген сыяктуулар. Андай башында келгенде көбү мен боюм аябай узун эмес да, ачык айтканда. Аны көп кызматкерлер тийишпей, сен кантип өттүң бияка? Кантип алды сени? Деп ушундай суроолор көп болду. Анан Кеп бойдо эмес экенин далилдедиң сен бир жылдын ичинде. Аны азыр көбү деле айтпайт эми, бирок бойго көп тийишкен жаңы келгендечи. Кантип өттүң алда боюм мен деп. Анан мен жаңы келгенде эсимде бушлаттар бар го биздики. Алар размерлер көбү чоң да. Мага келсем форма таратып атканда форманы берди, эң кичинекейин деп сурагам, эң кичинекейин берди. Эң кичинекей болсо мен тиземе кылдый болуп калды да, бушлат. Мен бушлат деп бердим, ладно, кие берейин деп кийип жүргөм. Мына мурунку руководитель биринчи этаждан түшүп баратсам, айтатын чакырчы деп. Анда эч ким тааныбайт, мен жаңы келдим, иштейм, бир жума болду эле. Келдим, басып келсем, чесип берип учурашсам, алда эмне болгон бушлат дейт, ушуну бер десем. Эмне кичинекей жокпу экен деп, билбейм, мен ушуну бер десе, срочно алдаган котор деп, этебесин барып бушлатты. Айт, өзү мурунку руководитель айткандан кайра бушлатты которуп берген да. Баары күлүп, чапан кийип алгансың го, эмне бөлөк бушлат жокпу депчи. Убакыт өтүүдөн азыр элдер кошомат деген нерсе бар эмес билди. Бардык жерде бар да. Ар бир кызматтар анан. Азыр сиздин боюңуз узун деп коммент айтып калышты. Кээде тийишип айтып калышты. Сиздики кичинекей деле эмес, сиздики орто бойлууларга кирет деп. Азыр ушинтип айткандар да бар. Бирок мен өзүм мурун школьник кезимде, мектепте окуп жүргөн учурумда комплексим бар болчу да, бойго. Анткени класста эң кичинекей мен болчумун. Физрада да эң аягында расчет окончи деген сөз бар го. Сан бүттү деп коёбу кыргызча. Ошо постоянно мен айтчу, ошо айткым келчү эмес. Жиним келе берчү да. Тескерисине санаганда биринчи болуп. Тескерисине санаганда биринчи болду. Ушундай учурлар болду. Кызыктуу окуя деген суроо бергиңиз келип атпады эле. Келинчегиңиз менен каяктан тааныштыңыз эле, мисалы, көп суроолор бере турган болсо. Андай суроолорго окуп берсеңиз жооп бергиле койбойлу. Бул жеке жашоо. Личный. Бул үйдөгү болгон нерсе айтылбаш керек сырт. Ооба, көбү да сурайт, эмнеге чыгарбайсың, көрсөтпөйсүң деп. Мен служебный положением такалып атат. Көп нерсени үй бүлөм боюнча айтпайм. Анткени ата энемди айтам, карапайым баласы болгондо, бирок каякта жашайсың деп көбү сурайт. Кайсыл мектепте окуду элең? Белек бергиси келип ушундай бирөөлөр. Жазып ата эне. Көп жазышат. Андай нерселер көп жазып, кайсыл жактан эметесиз, биздин белек бар эле, анан жолугуп сүйлөшөлүк деди элек, анан көбү таанышкысы келип жазгандар бар. Мисалы бул аялдар эмес, мына не женского пола, эркектер делечи. Кандай айтып берсеңиз деп, анан эми мындай айтканда кичине өз жумушунда осторожный болуш керек, ошол үчүн баары менен сүйлөшөргөнгө да аракет кылам да. Мурунку круг балким чоңураак болсо, жаштык кезимде азыр круг иште сужайт этилди да. Анткени мен дагы өзүм көп адамдар менен сүйлөшпөй калдым.
анткени көп эс алат, ар кайсы жакка барат. Мен мисалы эс алчу жайларга барсам, кичине элдер туура эмес көзү менен карайт да. Эмнеге билбейм. Бир жолу бир заведенияга барсам, кол менен көрсөтүп, сүрөткө тартып, буда келди бияка деп, ошондон кийин мен барбай калгам да андай жайларга. Бул баягы эле жаштар барып эс ала турган магистральдагы кафелер ушуларга. Андан кийин мен барсам мындай эле тамак ичип, акырын курсант өзү алып кеткенге аракет кылам. Келечекте өзүңүздү блогер катары дагы да өнүктүргүңүз келеби? Пландарыңыз барбы? Ошо сурооңузга айтып кетейин дегем. Көбү блогер деп айтат. Сен блогер, мен блогер эмесмин. Милиция кызматкери. Мен милициянын кайгылуу кызматкеримин. Мен айткандай эле бул мен түзмө-түз функциональный обязанностьмин да. Сүрөткө тартып же болбосо чыгарып, биздин обществого элге көрсөтүш эле да. Блогер болсо бул кичине башка линия го деп ойлойм да. Менин жумушум түзмө-түз менин жумушум да бул. Анан келечекте өзүм жумушумду ушул бойдон аткара бергенге эле аракет кылам. Анан ойлойм, балким бир нече убакытта балким башка жумушка турганбы, башка иш кылып каламбы, аны бир Кудай билет. Биз болсо убакыт карап көрсөк аябай өттү, билинбей эле. Оозубуз тыйылбай бир канча суроо бергенге жетиштик. Сиз менен болгон майка аябай кызыктуу болду. Анан тетик камераны карап алып кыргыз эли менен бир амандашып, коштошуп, калуу тилек айтып. Эркен микрофон сизге. Рахмат. Эмнедейт элем. Айдоочуларга, Бишкек шаарынын жана жеке Кыргызстан айдоочуларына кайрылат элем. Коопсуздукту сактап, нарушать этпей, мен айтып кете турган нерсе, протокол менен, биз түз берген протокол менен кутулуш аябай жеңил. Кызматкер протокол түз берип коет, нарушать эткен айдоочу кол коюп коет, бирок ал нерсе менен бүтпөйт. Ар бир айдоочу протокол эмес, өзүнүн жеке ою менен, деңгээли менен ойлонуш керек. Протокол түзгөндөн кийин мындай нерсе кылыш болбойт экен депчи. Бул биринчиден. Экинчиден, баягы эле биз күндө айта турган нерсе, спирт ичимдиктерди ичип айдабаганга суранат элем ар бир айдоочудан. Мен күндө айта турган нерсем, силер көргөндөй эле интернеттен деле, жумушуман деле, ар бир айдоочу өзүнө жооп бериш керек, бирөөгө ишенбей, өзүнүн визиткасына болобу, таанышына болобу, тууганына болобу, же служебный положениясы менен колдонбой, кылдыңбы ошого өзүң жооп бериш керексиң, ой менен тартыш керек деген сөздү кыргыз барго, кыргыздарда бизде. Анан ошол эле кайталап кете турган нерсе, протокол түзгөндөн кийин көп айдоочулар мындай да бизде. Протокол түзүп берип койду, аны алып туруп подлокотникти ачып туруп салып коет, ошо менен унутуп да коет да. Бирок жеке өзүнүн ою менен же ички дүйнөсү менен мен нарушать эттим, ошол үчүн мага кызматкер протокол түзүп бер, андай кылбаш керек меникиде деген ой келбейт да. Ошол үчүн көбүнөн суранат элем, ошондой нерселерди ойго алып койсуздар, эмкиде кызматкерлер да сизди тоспойт, сиз дагы нарушать этпейсиз. Ооба, сиз ушундай убактыңызды бөлүп бизге келип маектешкениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизде болгон милициянын кайгылуу кызматынын кызматкери, блогер десек катуураак дейп калышы мүмкүн, биз катчысы деп айтабыз, Мирлан Талайбеков бизде конокто болду. Ийгилик сизге ишиңизге. Биз болсо кийинки коногубузда өзгөчөлөнгөн фамилиялар окшошуп кеткен бир өзгөчө адам келет. Ага чейин музыкалык тыноо.